بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما والحقنا بالصالحين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Урматтуу жана кадырлуу мусулман бир туугандар, Аллах Таалам баарыбызга ушул алдыбызда келе жаткан Курбан айт майрамын куттуу кылсын, берекелүү кылсын. Ислам динибизде эки чоң майрам бар. Биринчиси Ороза айт майрамы, экинчиси Курбан айт майрамы. Ороза айт майрамы 30 күн орозо кармадык. Аллах Тааланын өкүмүн аткардык. Аллах Тааланын өкүмүн аткаргандан кийин Аллах Таала мусулмандарга Ороза айт майрамын көңүл ачуу үчүн белгилеп берди. Ал эми Курбан айт майрамы болсо, ажылар ажыга барып, Аллах Тааланын өкүмүн аткарды. Жана жаныбар курбанчылык кылып, Аллах Таала үчүн жаныбарды курбандыкка чалдык. Мына Аллах Таала бизге экинчи бул Курбан айт майрамын майрам кылып бизге шариятта белгилеп берди. Демек биздин шариятыбызда, динибизде майрамдар бул ибадаттын негизинде дайындалган. Аллах Таалага ибадат кылдык. Аллах Таала разы болду. Аллах разы болгондон кийин биз менен сизге көңүл ачуу үчүн жегиле, ичкиле, көңүл ачкыла, майрамдагыла деп Аллах Таала мына эки майрамды бизге белгилеп берди. Демек, майрам деген эмне экен? Качан бизге майрам болот? Качан Аллах Таала бизден разы болгон болсо. Эгер Аллах Таала бизден разы болгон болсо, мына бул чоң майрам. Бул бактылуулук, бул ийгилик. Куранда жараткан Аллах Таалам варидванум миналлахи акбар. Аллах Тааланын разылыгы бул өтө чоң бактылуулук, бул чоң ийгилик деп айтып койду. Эгер Аллах Таала менден разы болгон болсо, анда мен бактылуу адаммын. Эгер Аллах Таала наразы болгон болсо, анда мен бактысыз адаммын. Иса алейхиссалату вассаламдан суралганда, дүниеде ең коркунучтуу нерсе эмне дегенде айткан экен, дүниеде ең коркунучтуу нерсе Аллах Тааланын наразылыгы. Урматтуу мусулман бир туугандар, демек Аллах Тааланын өкүмүн аткарып биз Аллах Тааланы разы кылган күнүбүз бул биз үчүн майрам экен. Мына ушул майрамдын чыныгы майрам бул буюрса бейиште болот. Биз дүниеде Аллах Тааланын өкүмүн аткарып, Аллах Тааланы разы кылып бейишке киргенибизде бул түбөлүктүү майрам болот. Аллах Субхана ва Тааланын биз менен сизден бир эле талабы бар. Аллах Таала биз менен сизден эмнени талап кылат? Я абди, эй менин пендем, анта турид ва ана урид. Эй менин пендем, бир сенин каалооң бар, бир менин каалоом бар. Ин салламтани фима урид. Эгерде сен өзүңдү толук менин каалоома тапшыра турган болсоң, сен бул дүйнөдө өзүңдүн каалооңду курбан кылып, менин каалоомду аткара турган болсоң, кафайтука фима турид. Мен сен каалаган жашоону сага жаратып беремин. Сенин каалаганыңды мен сага даярдап беремин деп Аллах Таала ваада берип жатат. Ва илля, эгерде андай кылбасаң, сен өзүңдүн каалооңдун артынан ээрчип жашасаң, менин каалоомду аткарбасаң, анда мен сага сенин каалагыңды жаратып бербеймин. Ва ла якуну илля ма урид. Кайрадан эле бирок менин каалаганым болот, сенин каалаганың болбойт дейт. Демек, биз Аллах Тааланын өкүмүн аткарсак, Аллах Таала бизден разы болот экен. Мына ушул эң чоң майрам экен. Мына алдыбызда келе жаткан Курбан айт майрамы да мына ушул негизде дайындалган. Ажылар Аллах Тааланын өкүмү болгон чоң ажылыкты аткарышты. Аткаргандан кийин Аллах Субхана ва Таала мына Курбан айт майрамын майрам кылып белгилеп берди. Аллах Таала мына ушул алдыбызда келе жаткан Курбан айт майрамын баарыбызга берекелүү кылсын, жана куттуу кылсын. Жана бул азыркы биз ошол Курбан айтка чейинки бул күндөр, Курбан айт Зулхижжа айынын 10-күнү болот.
биздин число менен эсептегенибизде бул 6-июнь болуп эсептелет. 28 баштап Зүлхижжа айынын 1 башталган. Демек бул Зүлхижжа айынын баштапкы 10 күнү, бул күндөр, бул түндөр өтө ыйык күндөр жана ыйык түндөр. Жараткан Аллах Таалам Куранда бул күндөргө, бул түндөргө ант ичкен, касам ичкен. Эмне үчүн? Биз менен сизге бул күндөрдүн жана бул түндөрдүн ыйыктыгын билдирүү үчүн Аллах Таала Куранда Фажр сүрөсүндө касам ичип айтып жатат: "Вал фажр". Вал фажр таңкы убакытка касам. Бул таңкы убакыт дегенде муфассириндер эмнени мурат кылышат? Таңкы убакыт дегенде мурат бул Зүлхижжа айынын 10 күнүн мурат кылышат. Демек ошо 28 майдан баштап 6-июнга чейин бул Зүлхижжа айынын 10 күнү болуп эсептелет. Вал фажр таңкы убакытка касам. Демек мындан максат Зүлхижжа айынын 10 күнү мурат. Валаялин ашир. Ал эми 10 түнгө касам. Түн дегенде мурат ошо Зүлхижжа айынын түндөрү. 10 түнү. Вашшафи вал ватр. Жана жуп убакытка касам, жана так убакытка касам деди. Жуп убакыт дегенде мурат бул Зүлхижжа айынын 10 күнү. Ага Аллах Таала өзүнчө касам ичип жатат. Вал ватр жана так убакытка касам. Так убакытка касам дегени бул Зүлхижжа айынын 9 күнү. Бул бизде Арапа күнү болуп эсептелет. Биздин ошо числого алганыбызда бул 5-июнь болуп калат. Демек бул күндөрдүн фазилети аябай чоң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, бул Зүлхижжа айынын күндөрүндө бул күндөрдө болгон ибадаттар, болгон амалдар бул эң Аллах Таалага жаккан жана Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амалдар. Эч бир амалдын сообу бул амалдарга жетпейт. Ошондо сахабалар сурады: "Я Расулаллах, бир адам Алланын жолуна газатка чыкса, бул күндөрдө аткарылган амалдар андан да абзел болобу, андан да сообу көп болобу?" дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Ооба" деди. Бул күндөрдө аткарылган ибадаттардын сообу Алланын жолуна чыгып газат кылгандан да абзел болот. Ооба, бирок бир амал бар. Бир адам Алланын жолуна өзүнүн малы менен, жаны менен, куралы менен Алланын жолуна чыгып, Алланын жолунда мал жана жаныны, малыны жана бүт курбан кылып кайтып келбей калган болсо, өзүнү да Алланын жолунда курбан кылган болсо, мына ушул адамдын гана кылган амалынын сообу бул күндөрдө жасалган, аткарылган ибадаттардан көп болот деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Бул күндөрдө эгерде орозо кармала турган болсо, ар бир күнүнө 1 жылдык орозонун сообу берилет." 10 күндө ар бир күнүнө, бир күндөн орозо кармасаңыз, ар бир күнүнө 1 жылдык орозонун сообу берилет. Ал эми бул күндөрдүн түндөрүндө ибадат кыла турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Кадыр кечесинде ибадат кылгандын сообу берилет" деди. Рамазан айында биз Кадыр кечесин издейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисте ошо Рамазан айында издегилеселер, 30 күндө издегиле Кадыр түндү десе, көп хадистерде акыркы 10 күн, так түндөрү издегиле деп келет. Бирок аны биз так билбейбиз. Кайсы түнү болуп калышы мүмкүн Кадыр түн. Биз ошол издеп, биз ибадат кылган түнү болуп калышы да мүмкүн, болбой калышы да мүмкүн. Бирок бул Зүлхижжа айынын бул түндөрү бул анык. Бул түндөрдө ибадат кылсак, Аллах Таала бизге Кадыр түндө ибадат кылганын сообун берет экен. Ал эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурады: "Суила Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам ан сауби Арафа." Ал эми Зүлхижжа айынын 9 күнү, Арапа күнү орозо кармаса эмне сооб берилет деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Юкаффиру санатал мадията вал бақия." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: Арапа күнү ким орозо кармай турган болсо, 2 жылдык күнөөсү кечирилет. 1 жыл өтүп кеткен, 1 жыл келерки. Өткөн жылдын да күнөөсү кечирилет, жана келерки алдындагы 1 жылдык күнөө кечирилет деди. Ошо себептен урматтуу бир туугандар, бул күндөрдө амал кылуу үчүн Аллах субханаху ва таала атайын биз менен сизге бул күндөрдү белгилеп койду. Эмне үчүн? Себеби биз инсанбыз. Дүйнөнүн чөйрөсүндө жашап жатып, кээде ошол дүйнөнүн
иштери менен, тиричилик менен алек болуп, дүйнөгө азгырылып, биз Аллахты унутуп коет экенбиз. Ахиретибизди унутуп коет экенбиз. Кабырды унутуп коет экенбиз. Өлүмдү унутуп коет экенбиз. Ошондо Аллах субханаху ва таала биз менен сиз өзүнө чакыруу үчүн, Аллах таала бизге эскертүү үчүн, Аллах таала биз менен сизди ойготуу үчүн, Аллах таала ушундай күндөрдү ибадат үчүн дайындап бизге берип койгон экен. Пендем, бул күндөр менин күнүм. Бул түндөр менин түнүм. Сен бул күндөрдү, түндөрдү капилетчиликте өткөзүп койбогун. Демек, бул күндөрдө сен ибадат кылгын. Бул күндөрдө аткарылган ибадаттар бул Аллах таалага аябай жагат. Аллах таалага сүйкүмдүү. Аллах таала ушул күндөрдө, түндөрдө биздин ибадатыбызды Аллах таала кадимкидей бизден күтөт экен. Аллах таала каалайт экен ибадат кылганды. Ошол себептен бул күндөрдө албетте эң чоң ибадат, бул күндөрдө Зулхижжа айынын 10 күнүндө 2 чоң амал бар. 2 чоң ибадат бар. Анын биринчиси бул ажылык. Ажылык эмне жесин? Эгерде Аллах таала кимди чакырган болсо өзүнүн үйүнө, эгер ушул күндөрдө ажылык насип болгон болсо, мындан өткөн чоң ибадат жок. Ал эми экинчиси бул курбанчылык амалы. Ажылыкка эгерде Аллах таала кимге мүмкүнчүлүк берген болсо, бул эң жогорку деңгээлдеги ибадат. Себеби ажылык бул Аллах тааланын өкүмү. Аллах субханаху ва тааланын өкүмүн ушундай бир ыйык күндөрдө, ыйык түндөрдө биз ошол Меккеде аткарып жаткан болсок, демек ажылык амалдарын аткарып жаткан болсок, мындан өткөн чоң ибадат жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү дагы ошол пайгамбар болгондон кийин, пайгамбарыбызга өзү бир эле жыл, акыркы пайгамбарга ажылык фарз болгондон кийин акыркы бир эле жолу пайгамбар ажылык кылганга мүмкүнчүлүк болду. Эгерде пайгамбарыбыз дагы өмүрү болгондо, пайгамбар ажылык кылат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарчылык белгенге чейин ошо жылына пайгамбар ажылык фарз болгондон мурда деле пайгамбарыбыз жылына ажылык кылат эле. Hazreti Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ал ошо биринчи жылдары бир аз ислам алсырап, динге кичине кемчилик келгенде газат менен алек болуп бара албай калды. Бирок калган жылдары ажылыкка барды. Hazreti Umar radhiyallahu ta'ala anhu өзүнүн 10 жыл халифачылык доорунда калдырбастан жылына ажылыкка барат эле. Hazreti Usman radhiyallahu ta'ala anhu ал жылына ажылыкка барат эле. Болгону акыркы ошо жылдары фитна болуп, бузукучулук болуп, сыноолор келген учурда ал ошо менен алек болуп ажылыкка бара албай калды. Hazreti Ali radhiyallahu ta'alанын доорунда дагы көп газаттар болуп, кафырлар менен көп газатка чыкканга туура келип ажылыкка көп келе албай калды. Ал эми Hazreti Hasan radhiyallahu ta'ala anhu ал 20 жолу жөө ажылыкка келип кеткен. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх 55 жолу ажылык кылган. Биз бул нерсени эмне үчүн айтып жатабыз, урматтуу бир туугандар? Кээ бирлер эми ажылыкка бар электер болсо, жүрөгүбүздө каалоо бар, ошол жака бир барып келсем экен депчи. Бирок бир жолу барып келгендер бар, жана ошондой эле бир канча 2-3 жолу барып келгендер бар. Анан азыркы күндө бизде умра күчөп кетпедиби? Умрага жылына барып атабыз, жылына 2 жол, 3 жолдон барып атабыз. Анан ошого эле канаат кылып калдык да. Мен умрага барып атам, ажылыкка эми барып келгенмин деп. Жок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Таби'у байнал хаджи вал умра, фа иннахума янфиянил факра ван нифак." Силер ажылык менен умраны үзбөстөн кайра-кайрадан аткара бергиле. Ажылык менен умрага үзбөстөн кайра-кайра бара бергиле. Фа иннахума янфиянил факра ван нифак. Себеби ажылык менен умра эки жүздүүлүктү жок кылат, жакырчылыкты жок кылат. Бул ажылык менен умранын таасири. Кайсыл адам ажылыкка бара турган болсо, Аллах субханаху ва таала 5 белек берет экен. Энеден жаңы төрөлгөн баладай кылып Аллах таала күнөөсүнөн тазалап коет экен. Аллах таала экинчиси 5ти важып кылып коет экен. Үчүнчүсү Аллах таала мустажабу дуа, дуасы кабыл боло турган адамдардын катарына кошуп коет экен. Төртүнчүсү Аллах таала өлгөнгө чейин ал үчүн жакырчылык эшигин жаап коет экен. Ажыга барып келгенден кийин кайра-кайра барган сайын анын рызкысына Аллах таала береке берип коет экен. Ал эми бешинчиси, кыямат күнү Аллах таала 500 адамга шафаат кылып, өздөрүнүн күнөөсүнүн себебинен тозокко түшүп калган болсо, ошолорго ортомчулук кылып, ошолордун күнөөсүн Аллахтан кечиртип, 400 адамды тозоктон куткарып, бейишке алып кирип кеткенге Аллах таала мүмкүнчүлүк берет экен. Ошол себептен урматтуу мусулман бир туугандарым, эгерде Аллах таала кимге мүмкүнчүлүк берсе, бул Зулхижжа айларында мына ошондой бир ыйык жерлерге барып ибадат кылганга эмне жетсин?
ал жака барып маша алла умра кылып ажылык кылып мына ушу күндөрдө себеби дегенде бул күндөрдө бул өзү негизи ибадат кайсы эле күнү болбосун алын сообу өтө көп берилет, Аллага ал жаккан амал болот. Бирок бул күндөрдөгү ибадаттын сообу башка күндөрдө кылынган ибадатка караганда сообу көп болот. Намазды башка айларда деле, башка күндөрдө окусак деле ага сооп берилет. Бирок бул күндөрдөгү намаздын сообу башка күндөрдө окулган намазга караганда сообу көп болот. Бул күндөрдө окулган Курандын сообу башка күндөрдө окулган Куранга караганда сообу көп берилет. Бул күндөрдө берилген садака, бул күндөрдө аткарылган жакшылык. Эми ойлоп көрүңүз, бул күндөрдө амалдын сообу дагы көбөйсө, ал эми Меккеге барганда ал жерде 100 миңге дагы көбөйөт. Ошол себептен ошондой быйык жерге барып, анан ал жерге баргандан кийин Мина өрөөнүнө барып, Пайгамбар алейхиссалам хутба окуган жер, Пайгамбар курбанчылык чалган жер, жана ошондой эле ал жерге барып Арафатка барып, ал жерде ошол 5,5 сааттык дуа Ал-хаджу Арафа, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажылык бул Арафада туруу деген. Аллах Таала бүт күнөөлөрдү кечире турган жай, дуаларды кабыл кыла турган жай. 5,5 сааттык узун дуа. Эми ал жерде биз Алладан сурап, ал Арафатка биз ажылыктан башка убакыттарда деле барсак болот. Бирок ал деле Арафат ачык болот. Ал тоого бара алабыз. Бирок ал убакта бул сооптор, бул убадалар жок болот. Бул бир гана ошо Зулхижжа айынын мына ушул 10 күнүндө гана бул ажылыктын амалдары аткарылат, башка убактарда аткарылбайт. Демек, урматтуу бир тууганым, айтып кете турган нерсе, эгерде бул күндөрдө Зулхижжа айынын баштапкы 10 күнүндө эгерде биз ажылыкка бара алсак, шартыбыз туура келсе, мүмкүнчүлүк болсо, эми буга эмне жетсин? Буга эч бир амалдын сообу жетпейт. Ал эми эгер ажылыкка барганга мүмкүнчүлүк болбой калса, анда биз бул күндөрдү жөн башка күндөрдө өткөрбөшүбүз керек. Биздин көзгө ушундай көрүнө берет. Күндөр окшош көрүнө берет, түндөр окшош көрүнө берет. Күнүгө күндө карасак күн чыгып атат, күн батып атат, күнүгө карасак бир күн чыгат, бир күн жамгыр жаайт. Түндө эле окшош көрүнө берет. Бирок бул күндөр, бул түндөр башка күн жана башка түндөрдө эмес. Ошон үчүн биз менен сиз бул күндөрдө эгер эртеси күндүз орозо кармай турган болсок, ар бир күнүңүзгө бир жылдык ибадаттын сообу, ал эми эгерде түнүк ибадат кылып, ойго ибадат кылып, уктабастан түндө өткөрө турган болсок, Куран окуп, зикир чалып, дуа кылып, анда Аллах субханаху ва таала ар бир түнүбүзгө кадыр түндү тоскондой соопту берет экен да. Бир хадисте келет, адам баласы өтө көп ибадат кылган себептен Аллах Таалага жакындайт. Аллах субханаху ва таала айтат: "Эй пендем, мен сенин көрө турган көзүң боломун. Мен сенин уга турган кулагың боломун. Мен сенин кармай турган колуң боломун. Мен сенин баса турган аягың боломун" дейт. Мындайча айтканда, адам баласы ибадат өтө көп кылган себептен Аллага ушунчалык жакындап калат экен. Аллах Таала анын бардык дене мүчөлөрүнү өзүнүн ыраазылыгына иштетип коет экен да. Ал ошо анын көзү дагы Алланы ыраазы кыла турган жактарды көрүп калат экен. Анын кулагы, колу, аягы, бүт мүчөлөрү Аллах Тааланы ыраазы кыла турган амалга колдонуп калат экен, иштеп калат экен. Демек Аллах субханаху ва таала бардык мүчөлөрүнү өзүнү ыраазы кыла турган амал кылганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип коет экен. Бул нерсени ошол ибадат кылган адам өзү сезет, ошонун рахатыны. Жана ошонун берекесин да ушун жашоосунда сезе билет. Демек бул күндөрдү, урматтуу мусулман бир туугандар, жөнөкөй күндөр катары өткөзбөш керек. Бул күндөрдө кичине дүйнөлүк иштерди азайтып, көрөк ибадат кылалы. 5 убак намазга, биринчиден фарз намаздарга бекен бололу. Ошол намазды өз убагында эркектер мечитке барып, жамаат менен окуганга аракет жасайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан суралды: "Я Расулаллах, эң абзел амал кайсы?" дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ас-салату ли вактиха, ас-салату фи вактиха." Өз убактысында окулган намаз деп жооп берди. Ошол себептен эң чоң ибадат, Аллах Таалага бизди өтө жакындата турган ибадат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ал-мусалли юнажи роббаху." Намаз окуган адам өзүнүн Роббиси менен сүйлөшөт деди. Биз намазга турганыбызда Аллах менен сүйлөшөт экенбиз. Ал эми Куран окуганыбызда Аллах биз менен сүйлөшөт экен. Ошон үчүн биринчиден фарз намаздарга бекен болуп, аялдар үйлөрдө, айрыкча ушу күндөрдө ушул адатты куруп алышыбыз керек. Өз убактысында фарз намаздарга бекен бололу. Андан кийин сүннөт намаздарга бекен бололу. Кимде ким 12 рекет күнүгө сүннөт намазын окуса, Аллах Таала 5те бир чоң дворец берет экен.
Андан сырткары каза намаздар бар. Кимдин мойнунда каза намаздар боло турган болсо, акырын аларды да толтурганга аракет жасашыбыз керек. Андан сырткары нафил намаздар бар. Нафил намаздарды канча көп окусак деле бизге ыктыяр. Ал-мусалли юнажи роббаху, намаз окуган адам Аллах Таала менен сүйлөшөт. Эрте менен күн чыкканда ишрак намазы бар. Ишрак намазын окусаңыз, кабыл болгон ажылыктын соогун аласыз. Андан кийин бир аз күн көтөрүлгөндөн кийин саат ошол 10:30дардан кийин чашке намазынын убагы келет. Чашке намазын окусаңыз, адамдын денесинде пайгамбарыбыз айтты, 360 муун бар деди. Ошол 360 муунун тарабынан күнүгө мусулмандын мойнунда милдет болот. Ошол 360 муунун тарабынан садака берүү. Сахабалар сурады: "Я Расулалла, биз күнүнө ушунча садака бере албайбыз" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Силер күнүгө 2 рекет чашке намазын окусаңар, ошол 360 муунун тарабынан садака берген соогун аласыңар." Урматтуу мусулман бир тууган, эгерде биздин денебиздеги бир муун иштебей калса, биз бир муун мына бармак башыбыз эгерде карышып калсын эле, ийилбей калсын, канча кыйналып калабыз. Бир нерсени кармай албайбыз, жей албайбыз, көтөрө албайбыз. Ушул сыңары инсандын денесинде бир муун иштебей калса, адам баласы жашоодо кыйналып калат. Демек биз эгерде ушул чашке намазын окусак, 360 муундун тарабынан садака берген соо берилет экен да. Демек ас-садакату таруддул бала. Садака бул балени кайтарат. Сиз ошол 360 муунун тарабынан садака бердиңизби? Бул дегени ошол күнү сиздин ошол 360 муунуңузга эч кандай кырсык, эч кандай оору жетпейт деген сөз. Жана ошондой эле кимде ким чашке намазын окуса, Аллах Таала анын рызкысын берекелүү кылып коет экен. Шам намазынан кийин аввабин деген намаз бар. 2 рекеттен, аны ошол 2 рекеттен бөлүп 6 рекет кылып окуйсуз. Аввабин намазыны аны окусаңыз 12 жылдык ибадаттын соогун аласыз. Андан сырткары, эгерде бизде пендечилик кылып күнөө болуп калса, тоба намаз бар. Эгерде бизге бир нерсе керек болуп калса, бир кажет керек болуп калса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Вали ясал ахадукум хаджатаху раббаху." Силердин ар бириңер өзүнүн кажетин өзүнүн Роббисинен гана сурасын. Хаттал милх, хатта шис'ана лизан qata'a. Туз болсо да Алладан сурасын. Батингесинин бою үзүлүп калса да Алладан сурасын деди. Демек ушундай кичинекей бир майда чүйдө болсо деле Алладан сурасын деди. Кажет намаз деген бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Эгер силердин башыңарга бир кажет туш келип калса, ал дүйнөнүкү болобу, ахиреттики болобу, инсанга байланышкан болсун, же болбосо Аллага байланышкан болсун, ал кичине болобу, ал чоң болобу, дүйнөнүкү, ахиреттикиби, кандай гана кажет, муктаждык, зарычылык болбосун, дарат алгыла, 2 рекет намаз окугула, андан кийин ушул дуаны кылгыла: "Ла илаха иллаллахул халимул карим, субханаллахи раббул аршил азим, алхамдулиллахи раббил аламин, нас'алука мужибату рахматик ва азаима магфиратик, вал гhaнимата мин кулли биррин, ва саламата мин кулли ithmin, нас'алука алла тад'a лана дhanban илля гhaфарта, ва ла хамман илля фаррajta, ва ла дурран илля кашафта, ва ла дайнан илля qadayta, ва ла марадан илля шафайтаху ва афайта, ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وسلمته وغنمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين." Мына ошо кажет намазын окугандан кийин ушул дуаны кылса, сөзсүз анын кажети бүтөт деди. Сөзсүз анын тилеги кабыл болот, анын маселеси чечилет деди. Ошол себептен кажет намаз, качан эле муктаждык болду, кажет намаз окуйлу. Сапарга чыкканда 2 рекет сапар намаз окуп чыгалы. Андан сырткары жөн эле нафил намаз окусак болот. Ал эми түндүн акыркы бөлүгүндө тахажжуд деген намаз бар. Тахажжуд намазында, тахажжуд убактысында, багымдат убактысы киргенден мурда түн акырын, түндүн акыркы бөлүгүндө, түн жарымында окула турган намаз, ал намазды окуп дуа кылсак, ошол убакта Аллах субханаху ва таала жарыя кылат экен: "Хал минкум мин мустагфирин фаагфиру лаху." Силерден барбы күнөөсүнөн кечирим сурай турган, күнөөсүн кечирейин. "Хал минкум мин мустарзикин фаарзикуху." Силерден барбы рызкы сураган, мен ага рызкы берейин. "Хал минкум каза фаутияху каза, хал минкум каза фаутияху каза." Силерден барбы өзүнүн кажетин сураган, кажетин бүтүрөйүн деп жараткан Аллах субханаху ва таала биздин дуабызды кабыл кылганга даяр турат экен. Түндүн акыркы бөлүгүндө же түн жарымда туруп тахажжуд намазын окуйлу. Демек мына ушул ибадатты кыла турган учур. Ибадаттын сообу бул күндөрдө, бул түндөрдө көбөйөт. Бул түндөрдө эгерде пайгамбарыбыз хадисте айткан, эгерде кимде ким куптан намазыны жамаат менен окуса,
түндүн жарымы ибадат кылган соон алат дейт. Эгерде кимде-ким куптан намазын жамаат менен окуду, анан кайра багымдат намазын жамаат менен окуду, бул түнү менен ибадат кылганын соон алат. Түнү менен таң атканга чейин ибадат кылган соо берилет дейт. Демек мына ушул күндөрдө ушул амалдарга биз бекем болушубуз керек экен. Бул ибадаттын бул сезону, бул ибадаттын бул мезгили. Мындайча айтканда биз бул күндөрдө, бул түндөрдө Аллах Тааладан соопту дүң баада алат экенбиз да. Базарга барганда бир нерсени дүң баада алсаңыз арзан аласыз да. Эгерде аны жалгыз алсаңыз кымбат аласыз. Демек Алладан соопту дүң баада ала турган күндөр, түндөр мына ушул биздин азыр мына Зулхижжа айынын ошол эртең 6-июнга чейин ошол Курман айтка чейинки бул убакыттар экен. Ошого келиңиздер, бул күндөрү биз менен сиз башка күндөрдөгүдөй ибадатты аз кылбастан бул күндөрдө намаздарыбызды көбөйтөлү, бул күндөрдө Куранды көбүрөөк окуйлу, бул күндөрдө дуаны көбүрөөк кылалы, бул күндөрдө садакаларды көбүрөөк бере баштайлы. Демек биз ибадаттарды күчөтө турган күндөр экен. Жана ошол мунун жана ошондо 5-июн бул Арафа күнү боло турган болсо, ал күнү эгерде кимде-ким орозо кармаса, Аллах субханаху ва таала 2 жылдык күнөөсүн кечирет экен. 1 жыл өтүп кеткен, 1 жыл келерки. Жана ал эми 10-чу күнү болсо Зулхижжа айынын бул 6-июн болуп калат. Бул Курбан айт күнү. Бул Курбан айт күнү курбандык чала турган күн. Ал эми курбандыкты Аллах субханаху ва таала Адам пайгамбардан баштап ибадат кылган. Ликулли умматин жаална мансакан. Ликулли умматин жаална мансакан. Аллах субханаху ва таала Куранда айтат, биз ар бир элдер үчүн, ар бир коом үчүн, ар бир үммөт үчүн биз курбандыкты ибадат кылганбыз дейт. Бирок биз менен сизге бул курбандык Ибрахим пайгамбардан бул ибадат болуп калтырылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар сурады: "Я Расулаллах, бул курбандык кандай өкүм? Бул кандай ибадат?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сунната абикум Ибрахим." Бул силердин атаңар Ибрахим пайгамбардан калган сүннөт ибадат деди. Демек Ибрахим алейхиссалату ва салам окуясын баарыбыз билебиз. Ибрахим пайгамбар Халилуллах, Аллах Тааланын досу болгон. Халилуллах деген лакапка конгон. Ибрахим алейхиссалату ва салам баласы жок эле. Аллах Тааладан бала сурап жүрдү. Робби хабли минас салихин. О Аллах, мага жакшы, имандуу, мага бала бергин деп көп жылдан бери Аллах Тааладан сурап жүрдү. Аллах субханаху ва таала 92 же 94 деп келет. 92 жашында же 94 жашында Аллах Таала Ибрахим пайгамбарга Хаджар алейхиссалам энебизден ага бала берди. Эми жашы улгайгандагы бала бул өтө жакын болот экен да атага. Бул атанын жүрөгүнүн бир бөлүгү болуп калат экен. Анан ушунчалык сүйүнүп, Аллах Таала мага уул берди деп дегенден кийин Аллах субханаху ва тааланын тарабынан экинчи сыноо келди. Ибрахим, сен өзүңдүн аялың менен балаңды ошо чөлгө апарып, Меккеге апарып таштап келгин деди. Мекке ал убакта азыркыдай Кааба жок эле. Кичинекей эле ошо дөңсөп эле, ал таштак жер эле. Ал жерде эчтеке өспөйт эле, суу чыкпайт эле, жаныбар жашабайт эле, куш учпайт эле. Гойри зи зарин, эчтеке өспөйт эле. Какырак ошол таштак жер эле. Мына ошол жерге өзүңдүн аялың менен балаң таштап кел деп, бул Ибрахим пайгамбарга Аллах Таала чоң сыноо берди. Ибрахим алейхиссалату вассалам Аллах Таала өкүм бергенде сурап койгон жок. Эмне үчүн деп да сурап койгон жок. Ушунчалык Алланын өкүмүнө баш ийет, ушунчалык Алланын өкүмүнө баш ийет эле сурап койгон жок. Эмне үчүн мен алып барып ташташым керек деген жок. Балким ал ошол жака даярдыкты көрдү. Аллах субханаху ва таала айтты: "Сен Жебреил периште сага жол көрсөтөт" деди. Жебреил периште бир төөгө отурду. Андан кийин Ибрахим пайгамбар өзүнүн аялы, баласы менен бир төөгө отурду. Андан кийин Палестинада жашайт эле. Ал жер ошол жашыл шаар эле. Ал жерде мөмө жемиш бар, ал жерде бак дарактар бар, суулуу жер эле. Ошол жерден анан Меккеге карап жөнөй баштады. 1,5 километр. Эми ошол убактагы сапар. Эми бул сапарды биз айтышка оңой, бирок ойлоп көрсөңүз, эми жолдо чөлдөрдөн өттү, кандай жерлерден сапар кылды, төө менен, ал жакта техника жок. Демек 1,5 километр ошончо узактан сапар кылып келди. Алланын дагы бир чоң сыноосу, Аллах Таала Ибрахим пайгамбарга айтты: "Сен аялың менен балаңга сүйлөнгөнгө уруксат жок" деди. Аялы менен баласын алып келип, ошол Меккеге келип, ошол таштак жерге таштады. Таштап анан кайтып жөнөдү. Кайтып жөнөгөнгө сүйлөнгөнгө уруксат жок эле. Хаджар алейхиссалам
аялы кайра оң жагынан келип, сол жагынан келип, бизди эмне үчүн таштап кетип жатасыз бул жерге? Эмнеге таштап кетип жатасыз деп 4 километрди артынан келди. Ибрахим пайгамбар сүйлөгөн жок. Акырында Хаджар алейхиссалам энебиз ойлонду, бул пайгамбар, бул өзүнүн ою менен эчтеке кылбайт. Сөзсүз Аллах Таала өкүм берген бекен буга деп туруп, амаракалла. Эмне сизге Аллах Таала ушундай өкүмдү буйурду? Аллах Таала бизди ушул жерге ташта деп буйурду деген сөздү айтканда Ибрахим пайгамбар сүйлөнгөнгө уруксат жок эле, ооба дегенсип башын ийкеп койду. Мына ошондо Хаджар алейхиссаламдын энебиздин жүрөгүндө Аллахнын затына болгон ыйман, Аллахнын затына болгон ишенич, Аллахнын затына болгон сүйүү жүрөгүндө толуп турат эле. Ал ушул сөздү угар замат изан лай юзайяналлах. Эгерде Аллахтын буйругу менен сиз бизди бул жерге таштап кетип жаткан болсоңуз, анда биз толук жүрөктөн ишенебиз. Аллах Таала бизди бул жерге таштабайт деди. Аллах анда өзү бизге кепил болот. Аллах өзү бизге жетиштүү болот деп Хаджар алейхиссалам энебиздин жүрөгү ток болуп калды. Ошондо Ибрахим алейхиссалату вассалам бир кырдан ашкандан кийин өзүнүн аялына жана баласына дуа кылды. Эмне деп дуа кылды? Эмне деп дуа кылды? Роббана лиюқимус-сала. Бир нерсени сурады. О Аллахым, менин аялымды жана баламды намазкөй кылгын деди. Менин аялымды жана баламды намазкөй кылгын деди. Эми урматтуу бир туугандар, ал убакта алымдар айтат, Ибрахим пайгамбардын аялы менен баласына эмне керек эле? Ал убакта тамак керек эле. Бир канча курмасы бар эле, ал бир аз да түгөнөт. Ал убакта ичкенге суу керек эле. Бир аз суу бар эле, ал да түгөнөт. Кийгенге кийим керек эле. Ал жерде ошол жашаганга үй керек болчу. Алардын бирөөсүн да сураган жок. Бир нерсени сурады, Роббана лиюқимус-сала. О менин Роббим, о биздин Роббибиз, менин аялым менен баламды намазкөй кылгын деди. Эмнеге? Себеби Ибрахим пайгамбар билет эле, Аллах Таала инсандын бардык рызкысын намазга байлап койгон. Эгерде кимде ким намаз окуса, Аллах Таала анын рызкын кенен кылат. Алла жегенге тамак да берет, кийгенге кийим дагы берет, Алла Таала ичкенге суу дагы берет, Аллах Таала өзүн сактап коет, колдойт, коргойт. Демек, бардык инсандын кажетини, муктаж зарылчылыгыны Аллах Таала намазга байлап койгон экен. Ошон үчүн намаз көй кылгын деп сурады. Аллах субхана ва таала дуасын кабыл кылып, Алла аялы менен баласы намаз көй болду. Аллах Таала жегенге тамак да берди, ичкенге суу дагы берди. Аллах Таала ал жерде абад кылып, ошол Мекке мындайча айтканда адамдар келип, ошол адамдар жашай турган жер болуп калды. Кыскасы Ибрахим алейхиссалам ошентип кетти. Кеткенден кийин Хаджар алейхиссалам энебиз бир аз курмасы бар, ал түгөндү. Бир аз суусу бар, ал түгөндү. Андан кийин бала ачкачылыктан чыркырап, ыйлай баштады. Кыжалат болуп эне экен. Кыжалат болуп Сафа тоосуна чыгат эле. Анан чуркап барып Марвага барат эле. Сафа тоосу, Марва тоосу бийигирээк эле. Ошол жактан бир жолоочу көрүнүп калар бекен. Ошондон бир жардам сурасам экен, бир азык сурасам экен деп, анан Сафа тоосунан Марвага карап жөнөйт эле. Анан ортого кичине бир ылдыйга түшүп кеткенде, Исмаил пайгамбар баласы көрүнбөй калганда, ошол жерден тез басат эле да чуркагансып. Тез жорголоп басат эле. Мен баланы көрүп калайын, баланы көрүнбөй калгандан тынчсызданып. Анан Марвага барды. Ошентип Сафаганан Марвага, Марвадан кайра Сафага, ошентип акырында 7 жолу Сафадан Марвага, Марвадан Сафага, анан 7-чи жолу Марвага барганда ошол жерден чарчап калды. Анан ошол жерден чарчап ошол жерден токтоду. Азыркы күндөгү мына ажылар барып умрада же ажылыкта ошол жерге барганыбызда умра кылабыз. Сафа менен Марванын ортосуну 7 жолу басабыз да. Ошол Ибрахим пайгамбар Хадждын аялы Хаджар алейхиссалам энебизден калган бул сүннөт да. Анын ортосунда баягы жашы сызыктан тез басабыз. Бул дагы ошол жерден Хаджар алейхиссалам энебиз тез баскан да. Андан кийин Марвада ошол жерде чарчап Хаджар алейхиссалам энебиз жатып калды. Бирок да бир убакта көзүн ачса, ошол Исмаил пайгамбар ошол жаткан, ал ыйлап жатат, чыркырап ыйлап жатат, жегенге тамак жок, ичкенге суу жок. Ошол жерде бир адамдын сүрөтү көрүндү. Хаджар алейхиссалам энебиз акыркы күчүн топтоп, коем барайынчы ошол жерге, бир адам болсо жардам алайынчы деп чуркап келсе, ал Жебрейил периште экен, адамдын сүрөтү көрүнүп, анан жок болуп кетет. Анан ошол жерден Аллах субхана ва таала Жебрейил периштеге өкүм берет. Жебрейил периште Исмаил пайгамбар ыйлап, ошол өзүнүн таманын ошол тээп жаткан жеринен Аллах таала Жебрейил периштеге өкүм берет. Ал Жебрейил канаты менен урганда ошол жерден Замзам суусу чыгат. Замзам суу чыкканда Хаджар алейхиссалам ошол Замзам чыгып агып атканда, Замзам бул ибрани тилде
Токто деген маани экен да. Замзам деп ошол жерде анан ошол сууду токтотуп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде Хаджар алейхиссалам ошо замзамды токтотгондо кыяматка чейин жер бетин сел басып кетет эле. Анда жер бетин сел басып кетет эле. Замзам деп ошол жерде анан токтотуп калып, Аллах Таала замзам суун чыгарып койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мау замзама лима шуриба лаху, замзам суусу кайсыл максатта ичилсе ошол ишке ашат дейт. Замзам суусун ичкенде мурдада дуа кабыл болот экен. Замзам суусун ичип бүткөндөн кийин дагы дуа тилек кабыл болот экен. Ошон үчүн замзамды ичкенде мурдада дуа кылышыбыз керек. Замзам суусун ичип бүткөндөн кийин дагы дуа кылса кабыл болот. Судун 4 түрү бар экен. Эң кымбат суу, эң абзел суу, эң баалуу суу бул пайгамбарыбыздын берекелүү манжаларынан чыккан суу экен. Андан кийинки кезектеги баалуу суу кайсы десе бул замзам суусу экен. Андан кийин Кавсар булагы экен. Бейиште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таала Кавсар булагына пайгамбарды ээ кылат. Пайгамбар өзүнүн үммөтүнө Кавсар булагынан суу ичирет экен. Эмнеге замзам суусу Кавсар суусунан дагы бейиштеги суудан дагы баалуу десе, себеби замзам суусу менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жүрөгү жуулган экен. Ал эми 4-үнчү суу бул эми биз көп жерде айтып коебуз, бул Кыргызстандын суусу депчи. Мындайча айтканда 4-үнчү суу бул булактын суусу экен. Дүйнөдөгү бул таза суу экен да. Ошон үчүн эми ошол замзам Исмаил пайгамбардын курбанчылыгына Алла Таала замзамды чыгарып койду. Суулардын бадышасы. Анан ошол жерден суу чыккандан кийин ал жерге эми өсүмдүктөр өсө баштады. Ал жерге адамдар келип отурукташа баштады. Ошентип анан ал жер абат болуп, элдеп кетти. Адамдар келип жашай баштады. Ошентип анан кийин Исмаил пайгамбар 7 жашка толгондо. Кээ бир риваяттарда 12 жаш деп келет. Эми ойноп калды, акыл эсине келип калды, сүйлөп калды. Баягы бала чоңоюп, акыл эсине толуп, ошо кичине чуркап калганда аябай адамга жакын болот. Эркелегендери ошол атасына, энесине аябай жагымдуу болот. Мана ошол учурда Аллахтын тарабынан экинчи сыноо келди. Аллахтын тарабынан экинчи сыноо келди. Эмне сыноо келди? Аллах субхана ва таала Ибрахим пайгамбарга айтты: "Сен эми бар дагы өзүңдүн ошо балаңды өз колуң менен курбандыкка чалгын" деди. Өз колуң менен курбандыкка чалгын деди. Бул да өтө чоң сыноо келди Ибрахим пайгамбарга. Ибрахим пайгамбар Палестинанан кайра 1,5 километрге келатат, колуна бычакты алып алган. Эмнеге келатат? Баласын курбандыкка чалганы келатат. Эмне деген бул сапар болду экен? Эмне деген сапар болду экен? Ошончо узактан келди. Баласыны курбандыкка чалганга келип баласы менен жолугуп, баласына айтты: "Я бунайя, инни ара фил манам анни азбахук." Эй менин балам, мен түшүмдө көрдүм, мен түшүмдө сени курбандыкка чалып жатыпмын деди. Пайгамбарлардын түшү бул вахий болот. Алланын бул буйругу болот. Бала түшүндү. 7 жаштагы бала акылы жетти ушуга. Аллах Таала өкүм бериптир деди. Эмне деп жооп берди? "Я абатифал ма ту'мар." О атаке деди. Кеде болот го баягы ачууланып ата билгениңизди кылыңыз. Жок, андай деген жок. "Я абатифал ма ту'мар." О атаке, жакшы көрүп айтып атат. О атаке, "Я абатифал." "Я абати фафал" деген жок. "Я абати ифал" деген жок. "Я абатифал." Мындайча айтканда, о атаке, ма ту'мар, Аллах Таала сизге берген өкүмдү тез аткарыңыз. Бул өкүмдү тездетиңиз. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин. Сиз мени иншаалла буйурса сабырдуулардан табасыз деди. 7 жаштагы бала атасына ушул кеңешти берип жатат. Андан кийин Ибрахим пайгамбар өзүнүн бала аялына айтты. Анда баланы жакшы кийинткин деди. Баланы кийинтип, ага мистерди атырда сүрткүн деди. Мен конок алып барам деди. Андан кийин баласын алып жөнөгөндө шайтан келди. Шайтан келип Хаджар алейхиссалам энебизди азгырды. Балаңды де сойгон алып кетип атат деп. Эмнеге десе ал себеби Аллах Таала өкүм берди деди. Хаджар алейхиссалам айтты: "Эгер Аллах Таала өкүм берген болсо, мен дагы баламды Аллахтын өкүмү үчүн бергенге даярмын" деди. Андан кийин шайтан келип Исмаил пайгамбарга келди. "Сени атаң ушунда муздайт" деп ишарат кылды. Исмаил пайгамбар айтты: "Эгер Аллахнын бул өкүмүнө мен даярмын" деди, жанымды бергенге деп. Хаджар алейхиссалам таш менен урду шайтанды. Жана Исмаил пайгамбар таш менен урду шайтанды. Андан кийин Ибрахим пайгамбар келип азгырды. Ибрахим пайгамбар да жерден ташты алып шайтанды урду. Мына азыркы күндө мына ушул амалды ажылар барганда 3 шайтанга таш урат. Чоң шайтан, орточо шайтан, ана кичинекей шайтанга таш урат. Бул дагы ошол Ибрахим пайгамбардын үй бүлөсүнөн калган бул сүннөт ибадат амалы.
Андан кийин Ибрахим пайгамбар Исмаил пайгамбарды баласын ошол Мина өрөөнүндө азыркы күндө ажылар же умрага баргандар көрөт, ошол жерде кичине белги кылып койгон Исмаил пайгамбарды ошол курбандыкка чалган жерде. Ошол жерге барды. Барганда Исмаил пайгамбар айтып жатат, атаке дейт. Сиз менин көзүмдү байлаңыз деди. Көзүмдү байлаңыз, колумду да байлаңыз, бутумду да байлаңыз деди. Ана мени көмүп көрөсүнчө жаткырыңыз деди. Себеби дегенде сиз атасыз. Сиз эгерде менин жүзүмдү көрүп, сиз мени курбандыкка чалып жатканда, мен тынчсызданып жаткан болсом, сиз ошону сиз аталык мээримиңиз, сиздин аталык бооруңуз ооруп, мага мээримиңиз төгүлүп, Аллахтын өкүм таштап койбоңуз деди. Колу бутумду байлап коюңуз. Мени көмүп көрөсүнчө жаткырыңыз деди. Андан кийин айтты, атаке деди, мени курбандыкка чалгандан кийин менин көйнөгүмдү деди, менин апама алып барып бериңиз деди. Апама алып барып бериңиз. Ал мени эстеп жүрсүн деди. Андан кийин Ибрахим пайгамбар Исмаил пайгамбарды жерге кадимкидей жаткызды. Көмкөрөсүнөн жаткызып, колун байлап, бутун байлап, көзүн таңып туруп, курш бычак эле. Андан кийин кадимкидей анын кармап туруп, чачын кармап туруп, анан көзүнүн тизесини анын артына коюп туруп, анан башын көтөрүп туруп, анан ошол бычакты мойнуна койду. Мойнуна коюм, курч бычак. Курч бычак. Ал эми каяк коюлуп атат? Ал этке коюлуп атат да. Кур бычак этти жөн эле кесип кетет. Анан ошол жерде бу бычакты коюп туруп, анан асманды карады. Асманды карап туруп, "О Алла" деди. "Менден ыраазысыңбы?" деди. "Сен ойлодуңбу?" деди. "Менин жүрөгүмдө Исмаилдин сүйүүсү сенин сүйүүңдөн да жогору турат" деп. "Эч кандай андай эмес" деди. "Сенин досуң Халилулла Ибрахимдин жүрөгүндө сага болгон сүйүү гана бул толуп турат" деди. "Сага болгон сүйүү толуп турат. Сен менден ыраазысыңбы я о Аллахым" деди. "Эгер сен менден ыраазы болсоң, мен сенин ыраазылыгыңды сураймын. Мен сенин өкүмүң үчүн ушул баламды да курбан кылганга даянмын" деген маанидеги сөздөрдү айтты. Ошол сөздү укканда Жебрейил периштенин да көзүнө жаш келип кетти. Риваятта келет, Жебрейил периште эки жерде ыйлаган экен да. Биринчиси Ибрахим пайгамбар өзүнүн баласы Исмаил пайгамбарды курбандыкка чалып жатканда мына ушул учурда ыйлаган экен. А экинчиси пайгамбарыбызды ошо пайгамбар Таифке даават бергени барганда, ошо Таифтеги адамдар пайгамбарды таш менен кууп чыкканда, ошондо Жебрейил периште ыйлаган экен. Эки жерде ыйлаган экен Жебрейил периште. Анан ошол жана каттуу анан ошол бычакты анын мойнуна коюп каттуу тартканда бычак кеспей койду. Аллах Таала бычакка өкүм берди, кеспегин деп. Бычак кеспей койду. 2-3 жолу тартты. Анан 4-үнчүсү ачуусу келип туруп, жанда ташка бир чапты. Ташка бир чапканда ташты кесип кетти. Курч бычак эле. Андан кийин Аллах Таала айтты, "Жебрейил" деди. "Ибрахим ачуусу келди" деди. Андан кийин бычакка өкүм берди, "Кескин" деди. Андан кийин ошол жерден Ибрахим пайгамбар каттуу бычакты тартты эле. Анан ошолдон кан чажырады. Ойлоду, Исмаил курбан болду деп ойлоду. Бирок Аллах субханаху ва таала ошол заматта асмандан кочкорду түшүрдү. Кочкорду түшүп, Исмаил пайгамбардын жанына ордуна койду дагы, Исмаил пайгамбарды жанына тургузуп койду. Көрсө кочкор ошол жерде курбан болгон экен, аны каны чачырап жаткан экен. Мына ошону көргөндө Жебрейил периште Аллаху акбар деди. Муну угуп туруп Исмаил пайгамбар "Ла илаха иллаллах, валлаху акбар" деди. Аны укканда Ибрахим пайгамбар "Аллаху акбар ва лиллахил хамд". Муну такбират ташрик деп коет. Азыр күндө мана биз эртең Курбан айт күнү ошол Арапа күнү биз баштайбыз. Ошол бар 5 күнү башталат. 5 күнү багымдаттан кийин ар бир намаздан кийин эркектер ошону сыртынан окуйбуз. Бир жолу окуйбуз намаздан кийин. Бул ошол 9-5 күн окулат. 9 июнь күнү мындайча айтканда 13 Зулхижжа болуп калат. Ошол асыр намазына чейин бул такбирлерди биз айтат экенбиз да. Бул дагы ошо Ибрахим пайгамбардан калган, бул дагы сүннөт амал болуп калды бизге. Анан ошондон кийин кочкорду Аллах субханаху ва таала курбанчылык чалганга кочкорду жанына коюп койду. Мына ошондон бизге бул сүннөт Ибрахим пайгамбардан калган сүннөт бул. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала Ибрахим пайгамбарга өзүнүн баласын Исмаилди курбан кылдыруу максат эмес эле. Себеби дегенде Аллах Таала эч кимге муктаж эмес. Ал өзүнүн баласын курбандык чалганга муктаж эмес. Аллах субханаху ва таала Ибрахим пайгамбардын жүрөгүндөгү ошо баласына болгон, Исмаилга болгон сүйүүнү курбандыкка чалдыруу максат эле ал Ибрахим пайгамбар толук сыноодон өттү. Куранда жараткан Аллах Таала айтат: "Ва изи тала Ибрахима раббуху би калиматин". Биз Ибрахимди көп сыноолор менен сынадык.
ар кандай аларга буйруктар берип сынап көрдүк. Өзүнүн аялыны, баласын ошондой бир чөлгө таштап кетти. Андан кийин өзүнүн баласын курбандыкка чалганга даяр болду. Андан кийин өзүнүн баласы чоңоюп үйлөнгөндөн кийин барып өзүнүн аялына талак бердиртти. Эми ата деген эгерде качан ошол баласы үйлөнгөндө жанында болуш керек. Ибрахим пайгамбар баласы үйлөнгөндө жанында болгон жок. Ал эми кийин баласы үйлөнгөндөн кийин барып ошол аялына Исмайылга талак бердирип келатат. Демек мына ушинтип Алла Таала көп сыноолорду берди. Бардык сыноолорду Алла үчүн атканга даяр болду. Жараткан Аллахым фаатаммахунна Куранда айтып койду. Ибрахим пайгамбар биз берген буйруктарды толук аткарды. Андан кийин Аллах Таала ваада берди. Кала инни жаилука линнаси имама. Биз эми Ибрахимди адамдарга, элдерге, үммөткө имам кылабыз, үлгү кылабыз, жол башчы кылабыз. Ошондо Ибрахим пайгамбар суранды. Кала ва мин зуррияти. О Аллахым, менин балдарымдан дагы, менен келе турган урпактарымды дагы үммөткө жол башчы кылгын, имам кылгын, башчы кылгын дегенде Аллах Таала жооп берди. Ла яналу ахди залимин. О Ибрахим, эгер сенин келе турган балдарыңда сага окшоп Аллахтын өкүмүн аткара турган болсо, сага окшоп Алланын өкүмүнө бекем боло турган болсо, биздин буйруктарыбызды таштабай турган болсо, анда биз аларды хидаятка имам кылабыз, аларды жол башчы кылабыз, аларды үлгү кылабыз. А эгерде алар Алланын өкүмүн буза турган болсо, сенин урпактарыңдан болсо дагы биз аларды хидаятка жол башчы кылбайбыз. Биз аларды имам кылбайбыз, биз аларды үлгү кылбайбыз. Демек мына ушул жерден билинди урматтуу бир туугандар, негизги инсандын дүйнөгө келген негизги максаты эмне экен? Аллах Тааланын өкүмүн аткаруу. Аллах Тааланын өкүмүн аткаруу. Инсан эгер Алланын өкүмүн аткара турган болсо, Аллах Таала дайыма колдоп турат экен. Дайыма Аллах Таала коргоп турат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббас разияллаху таала анху айтты: "Я гулам, эй бала, уаллимука би калиматин танфаук." Мен сага бир канча сөздөрдү насаат кыламын. Эгер ошол сөздөрдү жашооңо алып келсең, сага өтө чоң пайда берет. Ихфазиллаха яхфаз. Сен Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткаргын. Сен Аллах Тааланын өкүмдөрүнө бекем болгун, Аллах Таала сени сактап коет. Ихфазиллаха таджидху туджахака. Сен Аллах Тааланын өкүмдөрүн дайыма аткаргын, таштабагын. Таджидху туджахака. Дайыма Аллахтын жардамы сени менен бирге болот деди. Ошон үчүн Ибрахим алейхиссаламдын бул окуясынан биз менен сиз урматтуулар эмне сабак алышыбыз керек? Бул күнү Курбан айт күнү биз ошол бир жаныбарды курбандыкка чалып коюп эле, жок, мунун сыры бар, мунун акыйкаты бар. Мундан биз эмне сабак алышыбыз керек? Мундан биз урматтуу бир туугандар, кандай эле Ибрахим алейхиссалату вассалам үй бүлөлүк деңгээлде өзү да Алланын өкүмүн аткарып жатат, аялы да Алланын өкүмүн аткарып жатат, жана баласы да Алланын өкүмүн аткарып жатат. Аллах Таала бул үй бүлөнү кабыл кылды. Кыяматка чейин келе турган адамдарга үлгү кылып койду. Кыяматка чейин келе турган адамдарга жол башчы кылып койду. Кыяматка чейин келе турган адамдарга имам кылып койду. Демек биз дагы үй бүлөлүк деңгээлде өзүбүз дагы, жана ошондой аялыбыз дагы, жана ошондой биздин балдарыбыз дагы бардыгы Алланын өкүмүнө бекем боло турган болсо, эч качан кор болбойт экен. Эч качан бирөөгө муктаж болбойт экен. Дүйнөдө дагы бейиште жашайт экен, ахиретте да бейиште жашайт экен. Умар ибн Абдулазиз рахматуллахи алейх дүйнөнүн кайтып кетип жатканда экинчи Умар деп коет, халифа болгон мусулмандардын, падышасы болгон. Экинчи Умар деп коет. Умар ибн Абдулазиз рахматуллахи алейхин доорунда карышкыр менен кой бирге суу ичип калган. Адилеттүүлүк болгон себептен. Адилеттүүлүк кылган себептен карышкыр менен кой бирге суу ичип калган. Мына 10дон ашык баласы бар эле. Дүйнөдөн өтүп кетип атканда адамдар сураган экен, балдарыңызды эмне таштап кеттиңиз? Эч кандай дүйнө таштап кеткен жоксуз го. Булар кантип жашайт эми дегенде, ошондо Умар ибн Абдулазиз рахматуллахи айткан экен. Куранда Аллах Таала айтат: "Ва хува ятавалла салихин." Ва хува ятавалла салихин. Аллах Таала өзү динчил адамдарга, динге бекем болуп, дин менен жашап Алланын өкүмүн аткарган адамдарга Аллах Таала өзү кепил болот. Мен балдарыма динди таштап кетип атам. Мен балдарыма динди үйрөтүп кетип жатамын, таквачылыкты үйрөтүп кетип жатамын. Демек менин балдарыма Аллах өзү жетиштүү болот. Аллах өзү кепил болот. Эгер менин балдарым динден алыс болсо, алардын тарбиясы болбой калган болсо, анда мен аларга дүйнө таштап кетсем деле, алар кор болот. Дүйнөнү чачып жок кылат, алын натыйжада алар кор болот деген экен. Демек урматтуу бир туугандар, биз менен сиз дагы демек өзүбүз да Алланын өкүмүнө бекем болуп, үй бүлө, бала чакабызды Алланын өкүмүнө бекем кылса, Куранда Аллах Таала айтып жатат: "Я айюхаллазина аману", имандуулар, ку анфусакум. Өзүңөрдү тозок отунан сактагыла. Өзүңөрдү тозок отунан куткаргыла. Ва ахликум,
үй бүлөңөрдү тозок оттон куткаргыла. Демек биз менен сиздин мойнуңузда өзүбүздүн да жоопкерчилик, жана үй бүлө бала чакабыздын да жоопкерчилиги. Өзүбүз дагы жана ошо үй бүлө бала чакабызды тозок оттон сактайт экенбиз. Имам Газали рахматуллахи алейхи айтат, тозок оттон сактагыла дегени динди үйрөнүп, динди үйрөткүлө деген. Динди үйрөнүп, динди үйрөткүлө деген. Biz dindi үйрөнсөк, башкаларга үйрөтсөк, мына ошондо биз тозок оттон сакталат экенбиз. Мына ошо курмандыктын негизги сыры мына ушунда турат. Ошол себептен бул жерде биз менен сиз урматтуу бир туугандар, ооба, курбандык күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, курбандык күнү эң Аллах таалага жаккан амал ошол жаныбарды курбандыкка чалуу дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жылына 2 койду курбан кылат эле. Bir koy özünün tarafından, bir koydu ümmetin tarafından. Alemi paygambar acılıkka barganda 63 töönü kurban kılgan. 63 töönü paygambar kurban kılgan. Bir tööde 7 adam şerik bolot. 7 adam şerik bolot. Demek paygambarız 440 adam kurban kılgan, çalık dengelde paygambar kurbançılık kılgan eken. Demek ошон үчүн бул күндөр албетте барыбыз кимге Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген болсо, колунда бар болсо, алар сөзсүз курбандыкка мал чалыш керек. Койду курбан кылса болот, уйду курбан кылса болот, баягы уйга, өгүзгө баягы шерик 7 адам шерик болуп курбанчылыкка чалсак болот, төө курбан кылса болот. Демек курбандыкка чалына турган жаныбарлар хадисте келет. Ошо курбандыкка чалынган жаныбардын каны жерге тийбестен Аллах Таала кабыл кылат дейт. Мына ошо Аллах Таала ошо курбандыкка чалынган жаныбардын анын жүнү, анын мүйүзү, анын туягы, бардык мүчөлөрү кыямат күнү Аллах Таала ошо курбандыкка чалган адамга Аллах Таала кайтарып берет экен. Ошол анга алып келет экен, анын таразасына соопторго кошулуп коюлат экен. Ага сооп берилет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ошон үчүн силер сүйүнүп курбандыкка чалгыла. Жүрөктөн силер Алла үчүн малды курбан кылгыла, Алла үчүн силер жаныбарды курбан кыла деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кетти. Демек бул курбандык дегенде эмне экен? Ошол малды эле союп кан чыгарып коюу эмес, балким биз Ибрахим алейхиссалату вассалам өзүнүн жүрөгүндөгү өзүнүн баласы Исмаил пайгамбарга болгон сүйүүнү курбан кылгандай, биз менен сиз дагы бул курбандыктан эмне сабак алышыбыз керек экен? Биз менен сиз дагы өзүбүздүн эң биринчи нерсе жүрөгүбүздөгү бардык кызыкчылыктарды Алланын кызыкчылыгы үчүн курбан кылышыбыз керек. Жүрөгүбүздөгү бардык кызыкчылыктар, байлыкка болгон, бийликке болгон, дүйнөгө болгон, акчага болгон, жана үйгө, машинеге болгон, кийим-кечекке болгон, тамак ашка болгон, саякатка болгон биздин жүрөктө кызыкчылыктар бар. Ошо бардык кызыкчылыктарды Алланын разылыгы үчүн курбан чалышыбыз керек. Мен кана лилла кана Аллаху лаху. Ким Аллах үчүн болсо, Аллах ал үчүн болуп калат. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi, ya abdi, ey menin pendem, halaqtuka li ibadati fala tal'ab. Men seni ibadat üçün, kulçuluk üçün jarattım. Sen dünyönü oyun menen ötkörbe. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Men senin rızkыңды senin taqdırına жазып koydum. Sen rızkın arkasından özünü çarçatpa, özünü kordoba. Utulubni tacidni, sen menin razılığımdı izle. Sen menin razılığımdı izle. Taciddi sen sözsüz tavasın eğer meni izlesen. Ve in vecattani vecatta kulle şey. Eğer sen meni tapsan barın taptın. Ve in faqattani faqatta kulle şey. Eğer sen meni joğutsun barın joğuttun. Ve ana hayrun laka min kulli şey. Men sağa barınan жақшымын. Demek Allah subhanahu wa ta'ala menen mamle oңоло турган болсо, Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Меккеден Мединага келгенде bir söz айтты. Биздин бардык маселени bir söz менен чечип кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен аслаха фима байнаху ва байналлах, аслаха Аллах фима байнаху ва байна халқихи." Ким өзү менен Аллахтын ортосунда мамилени жакшы кылса, Аллах аны менен бардык махлуктардын ортосундагы мамилесин жакшы кылып коет. Биздин аялыбыз менен да мамиле оңолот экен, ата-энебиз менен да мамиле оңолот экен, балдарыбыз менен да мамиле оңолот экен, досубуз менен да мамиле оңолот экен. Бардык махлуктар менен, инсандар менен, жаныбарлар менен деле мамилебиз оңолуп калат экен. Эгер Аллах менен мамилебиз жакшы болсо, азыр күндө жашоодо кеде аялыбыз менен келишпей кетип атабыз, кеде балабыз менен келишпей кетип жатабыз, кеде кошунабыз менен, кеде досубуз менен. Мунун себеби эмне экен? Аллах менен мамиле бузулган себептен, анын кесепети бул жактан билинет экен. Ошол себептен мына курбандыктан биз мына ушуну сабак алышыбыз керек. Демек, ар бир мусулман үч нерсени максат кылып жашасын. Күндөн күнгө Аллага болгон сүйүү күчөсүн жүрөгүбүздө. Күндөн күнгө Аллага болгон сүйүү күчөсүн.
Аллага болгон жана күндөн күнгө пайгамбарыбызга болгон сүйүү күчөсүн. Ал эми үчүнчүсү жер бетиндеги бардык инсандарга ырайым кылалы. Аларга дагы Алланы таныштыралы. Пайгамбарыбыздын жолуна аларды чакыралы. Алардын жүрөгүнө да Алла Тааланын сүйүүсүн жеткирели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама." Силер жер бетиндеги инсандарга ырайым кылгыла, асмандагы зат силерге ырайым кылат. Биз жер бетиндеги инсандарга ырайым кылалы. Канткенде ар бир инсан бейишке барат. Канткенде тозок отунан кутулат. Канткенде ар бир инсан бактылуу болот. Демек, ар бир инсанга биз жакшылыкты каалай турган болсок, ярхамукум ман фис сама, асмандагы зат бизге ырайым кылат экен, бизге жакшылыкты каалайт экен. Мына ушу курбандык деген өзү курб деген сөздөн алынган. Курб деген жакындоо. Демек, биз курбандык чалганда эмне болушубуз керек? Биз Аллага жакындашыбыз керек. Ооба, биз алсызбыз. Аллах Таала бизге Ибрахим пайгамбарга өкүм бергендей, балаңды курбандыкка чал деген жок. Аллах Таала бизден эмнени талап кылып жатат? Пендем, өзүңдүн жүрөгүңдөгү махлукка болгон сүйүүнү менин сүйүүм үчүн курбан кыл деп атат. Жүрөктү Аллага арнайлы. Жүрөктү Аллага берели. Жүрөктөн Алланы сүйөлү. Эй менин пендем, сен убагыңды курбан кыл деп атат. Күнүгө 5 убак намазды фарз кылдым. Мына ошого убагыңды курбан кылмага. Намаз убакыты келгенде хайя ала сала, пенделер намазга келгиле. Хайя алал фалах, эки дүйнөнүн бактылын алып кеткиле деп Алла чакырып атканда, ошондо сен жүкөнүңдү жап, ишиңди ташта, мына ошол убагыңды курбан кыл деп атат. Биз менен сиз өзүбүздүн пейлибизди, адатыбызды, өзүбүздүн нафс каалаган бизде текеберлик бар, көрө албастык бар, бизде ошол кек сактоо бар, жана ошондой эле бирөөдөн жийиркөнүү бар. Мына ошондой жаман мүнөздөрдү Алла Таала бизден кайсы мүнөздү талап кылат? Пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге кайсы кулк мүнөз, адеп ахлакты үйрөтүп кетти. Мына ошону биз өзүбүздүн жаман пейлибизди, жаман адаттарыбызды ошол бизге Аллах Таала жана пайгамбарыбыз үйрөткөн кулк мүнөз, пейил, мына ошол адеп ахлакка курбан кылганды үйрөнүшүбүз керек экен. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, мына курбандык деген бул өтө чоң, бизге сабак ала турган бул чоң бир бул ибадат. Ибрахим алейхиссалату вассалам бизге калган. Ошого барыбыз мына ушу күндөрдө мына Зулхижжа айынын 10 күнүнү ибадат менен өткөрөбүз, кабилетте калбайлы. Ана мына ошо курбан айт майрамы күнү болсо, ошол түнү дагы, Арапа түнү дагы ибадатты кылып, ал эми курбан айт күнү эрте менен эрте туруу сүннөт болот. Эрте менен эрте туралы. Эгер колдон келсе жаңы кийимдерди кийип, гусул алып, мисвак кылып, атырларды сүртүп, жаңы кийим болбосо ошол кийимдерди жууп, тазалап, жасанып, кооздонуп алып туруп, анан биз ошол намаз окуй турган жерге эртерээк келгенге аракет кылышыбыз керек. Анан намаз окуй турган жерге келип, ал жерден биз айт намазын баарыбыз буйрса окуйбуз мечиттерде. Жана намаз окуп бүткөндөн кийин баарыбыз ошо жөө келгенге аракет кылышыбыз керек экен. Кайсы жол менен биз келген болсок, ошол экинчи башка жол менен кайтканыбыз дагы бул сүннөт болот экен. Жана ошондой эле эрте менен эрте келүү сүннөт. Анан эрте менен эчтеке жебей келген сүннөт. Ошол курбандык чалгандан кийин ошол эң биринчи, эгер мүмкүн болсо, курбандыктын ошол этинен ооз тийсек, бул дагы жакшы болот. Анан дагы бир хадисте келет, буну да айтып коюш керек. Эгерде кимде-ким, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айткан, эгерде кимде-ким курбандыкка жаныбарды, малды эгер курбандык чала турган болсо, ал адам ошол курбандыкка чалганга чейин, ошол Зулхижжанын башы күнүнөн баштап акыркы күнүнө чейин түгүн албасын, тырмагын албасын дейт. Бирок бул мустахаб амал. Эгер бирок алып койсо эчтеке болбойт, эч кандай күнөө жок. Тырмагын алып койсо деле болот, түктөрүн алып койсо деле боло берет. Ооба, эгер бир адам жок мен сооп аламын десе, мындай мустахаб амал бул. Тырмагын албай жүрсө, түктөрүн албай жүрсө, буга бул мустахаб амал, ага сооп берилет. Бирок анда да бир шарт бар да. Ал шарт кайсы? Эгер ошол тырмагын жана түктөрүн алган 40 күн толо элек болсо, эгер 40 күнүн ашып кете турган болсо, же ал ошол курбан айтка чейин эгер тырмагын албай жүрсө, түктөрүн албайса, 40 күнүн ашып кете турган болсо, анда важип болуп калат. Сен 40 күндөн узак мөөнөткө тырмакты албай жүрүш, бул түктөрдү албай жүрүш, бул шарият тыюу салган бул нерсеге. Ошол нерседе демек бул бир мустахаб амал. Анан кээ бирлер ушул нерсени бул сөзсүз экен деп алгандар бар. Жок, андай эмес. Бул бир мустахаб амал. Эгер бирөө тырмагын алып койсо деле, түктөрүн алып койсо деле эчтеке болбойт. Кыскасы, урматтуу бир туугандар, мына азыркы
Bizde daha bir kança күндөр бар, bir kança түндөрүбүз бар экен. Мына ушу күндөрүбүздү иншалла ибадат менен, намаз менен, Куран тилават менен, садака берүү менен, жакшы амалдар кылуу менен өткөрөлү. Түндөлөр да ибадат менен өткөргөнгө аракет кылалы, көп дуа кылалы. Аллах субхана ва таала баарыбызга ушул күнгө чейин канча билип билбей кылган күнөөлөр болсо Аллах таалам өзү кечирсин. Келечекке баарыбыз ушу Алланы сүйүп жашаганга, пайгамбарды сүйүп жашаганга жана бири-бирибизге жакшылыкты каалап, бири-бирибизге пайдабызды тийгизип, бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп, бири-бирибизди мактап жашаганга Аллах таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.